Жаңы эле Джексонвилл деген шаарга келдик, Флорида штаты. Мына киребиз менен мыяк жылуу да. Үй жок адамдар отурушат мыякта. Көрдүңөрбү, достор? Мына бул жактын баары үй жок адамдар. Абдан көп экен. Бул жакта да үй жок адамдар. Көрдүңүздөрбү? Үй жок адамдар абдан көп, анткени бул Флорида штаты абдан жылуу. Үйдүн деле кереги жок да. Мамлекеттин моюнуна илинишет. Мамлекет акча выделять этет, дарысын алып берет, тамагын алып берет. Жыргап иштебей ушинтип жүрө беришет. Өтө деле чоң шаар эмес экен, азыр тиякта кичине даунтауну бар экен. Асман тиреген имараттардын жанына барабыз дагы. Андан ары жолго чыгып кетебиз, достор. Аз калдык жете турган жерге. Могу жерден бурулат экенбиз, солду көздөй дагы. Мына Джексонвилл, Флорида штаты. Джексонвилл, Флорида штаты. Пальма каякта өссө бүттү, жылуу болот да. Элдердин баары ошояктагы самай башташат. Тиякта абдан чоң имарат бар экен. Бул эмне болду экен я? Анда тетик жерге бар, токтойлу дагы, дрон учуралы. Бир чети эми кооз көрүнүп кетет. Так, могул жерден солго бурулат экенбиз. Солго бурул дейт. Сол акырындан бурулалы. Turn left, then turn right. Ассаламу алейкум, достор. Кандай турасыздар? Баарыңыздарга Флорида штатынан жалынды салам деп айта берсек болот. Анткени биз жаңы эле Флорида штатына киргенде Джексонвилл деген шаар бар экен. Ошол жерге жаңы токтодук. Күн жакшы ачыла элек. Бирок мыяк жылуу экен кадимкидей. Мына биз куртканы чечтик. Дагы 2 саат айдасак Орландога кирип барабыз. Азыр бул жактан дрон учурайын десем, асманда вертолеттор учуп жүрөт. Запрещенный зона экен. Анча-мынча учкандан кийин атайын бир код коюп коюшканбы, дронум асманга илинген боюнча катып калып атпайбы? Где-то бир 25 метр көтөрүлгөндөн кийин. Эптеп түшүрдүм. Bir 2-3 көчө басып сиздерге көрсөтөйүн. Анан жолго чыгып кетели. Бул жакта болсо парковка бар экен. Бул жерде болсо канча этаж? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 этаж. Машина коюучу парковка бар экен.
Асман тиреген имараттар деле аздай көрүнөт. Бул жакта трейн кетип атат. Абдан кыска экен. İçine ашып кетсе bir 15-20 киши бата турган трейндер бар экен. Остановка экен. Автобус күтө турган остановка экен. Стандартный. Бая Американ шаарлары бири-бирине окшош да. Жолдору, тротуарлары, бардык нерселери бири-бирине окшош. Могул жерде бийик здание бар экен. Тиякта дагы парковкалар абдан көп экен. Детигил жакта да парковкалар турат. Мынча парковканы эмне кылышат? Машиналар деле көп эмес экен. Өзүңүздөр көргөндөй, киши деле жоктой сыяктуу. Анан бул жакта пробка деле жок окшойт. Абдан бийик имарат экен. Абдан бийик имарат экен. А бул жери болсо трейнге чыга бериш жери окшойт. Бул жактан трейнге чыгат окшойт. Шаардын ичинен жүрө турган трейндер жүрөт окшойт. Мына Джексонвиллдин картасы бар экен да. Джексонвилл шаары экиге бөлүнөт экен, ортосунда суу өтөт экен. Анан могу көк бир эле линия бар окшойт. Абдан кыска экен. Ито Чикагонун трейнинин линиясы абдан көбүрөөк. 4-5 линия бар. Бул жакта болсо болгону көк бир гана линия бар экен. Мына бул трейнге деле түшкөн адамдар көрүнбөйт. Могул жерде эң бийик имарат, кооз имараттар ушул эле жерде экен. Азыр ушул жерден өтүп анча-мынча көрөбүз дагы жолго чыгалы, достор. Эң кооз жер ушул жер окшойт. Джексонвилл. Көчөгөнө Шарлотто болдук эле, бүгүн Джексонвиллде болуп атабыз. Центр ушул эле окшойт деп атам да. Могу жерде бир имарат бар экен. Бул жакта 1, 2, 3, 4, 1, 7, 8, 10 чакты эле имарат бар экен. Эң бийик имараттары. Шаардын ичинде автобус жүрөт экен. Музыка коюп жыргап кетип баратат мыякта бир жигит. Паркингке ушундай метрлар экен. Мыяктын паркингке канча экенин билбейбиз. Биз бесплатный паркингке койдук. Болгон ошо экен, достор. Американ желеги такыр эле болбой калыптыр. Дейт. Tower 301 дейт. Достор, эмне кылабыз? Бул эң негизги шаар эмес. Биз эң негизгиси Арландага баратабыз. Арланданын ичин bir 2 жыл болуп калды го дейм. Үй бүлө менен барып эс алып көргөнбүз. Силерге видео тартуулаганбыз. Ичи абдан кооз, бизге абдан жаккан. Бул Джексонвилл шаары мага өтө деле көп жаккан жок. Андан көрөк биз бараткан Арланда шаарына баралы, достор. Калифорнияда, Флоридада бактар аз, көбүнчөсү пальма болот экен да. Анан өткөндө мен Калифорнияда жүргөндө абдан катуу шамал болгон. Ошондо бул пальмалар шамалга абдан туруштук берет экен. Эчтекеси деле жок. Башында анча-мынча чачтары бар экен. Анан катуу шамалда булар көп жыгылбайт экен. Өткөндө Калифорниядан көптөгөн бактар жыгылган.
Достор, мына ушинтип бүгүн 27 декабрь Орландо шаарына да кирип келдик, Кудай буйрса. Бирок биз токтой турган гостиница Орландо шаарынан ылдыйраак бир 10-13 мүнөттүк жерде экен. Азыр Орландо шаарынан өтүп кетебиз. Гостиницага барып жайгашып, бир сыйра көрүп, анан жана келатып карасак, ошол гостиницага жакын жерде түрктөрдүн кафе ресторандары бар экен. Өзбек туугандардын кафе ресторандары бар экен. Ал жака да барабыз, тамактанып, кафанын адресин көрсөтүп, ичин көрсөтүп, тышын көрсөтүп дегендей менюсу менен тааныштырып, биз жакшы көргөн тамактардын бүт бары бар экен. Лагман, шорпо, шашлыктын түрлөрү менюсун дагы көрсөтөбүз, достор. Бул жак абдан ысык экен. Уже свитерлерди да чечиш керек болуп калды. Футболкачан жүрүш керек экен бул жактан. Эртеңден баштап парктарды кыдыра баштайбыз. Бир 2 жыл мурун бул жака келгенбиз. Үй бүлө менен эс алып, как раз кыш болчу. Майами, Тампага барганбыз. Ушул Орландонун ичине киргенде бизге абдан жаккан. Орландо абдан кооз шаар экен. Мына бул жерден көрсөтө баштайын. Мына достор, Орландо көпүрө жаап калбады я. Көпүрө жаап калды. Азыр көпүрөдөн өткөндөн кийин Орландонун асман тиреген бийик үйлөрү көрүнүшү мүмкүн. Мына көрүнө баштады Орландо. Мыякта да кичине трафик болуп атат. Орландо, кандай турасыңар? Орландо абдан таза, бизге абдан жаккан. Ушу Орландодо дагы көптөгөн мекендештерибиз турат болуш керек. Мекендештерибиздин бардыгына жалынды салам айтабыз. Жайкысын эле ысык болбосо, абдан сонун жерде. Флориданы көргөндөн кийин башка штатта жашаган келбей калат негизи. Туристтик зона болуп атпайбы? Тигил жерде. Ушулардын баарын кыдырдык эле. Ишин кыдырып, сүрөткө түшүп, жакшы убакыт өткөрүп кеткенбиз. Жолдор дагы абдан кенен экен. Канча? 1, 2, 3, 4 полоса экен. Ары көздөй 4 полоса, бери көздөй 4 полоса. Могул жерде абдан чоң стадион бар экен. Кээ бир Американын бир шаарында 2-ден 3-төн чоң стадион болот да. Абдан жакшы. Ол үйлөр болду экен. Бул үйлөр болду экен. Азыр мондай чыкканда кичине имараттар көрүнөт экен-де. Орландодан чыгып кетет экенбиз, достор. Көптөгөн мекендештер Америкага келебиз деп жүрүшөт. Жолдор ачык болсун. Бул жакка иштегени келбесеңер дагы мекендештер турист катары келип, Американын болгон штаттарын кыдырып, шаарларын көрүп дегендей. Культурасы менен таанышып, жакшы жагын алып, жаман жагын албай. Как раз ушул жерде абдан кооз, имараттар абдан көп. Орландо. Бул жерде болсо 2 этаж, 3 этаж көпүрөлөр биринин үстүнө бири салынган. Бул болсо Орландонун, Майаминин, Флориданын номерлери экен. Мына мондай үйлөргө американецтер арендага алып алышат да, ушундай үйлөрдү. Дом на колесах. Анан Американы кыдырып кетип калышат. Анда мосттон өткөндөн кийин эле дагы бир 7-8 мүнөт жүрөбүз. Ушундай. Салимышка, жакшыбы иштер?
Алыс жол эми, эмне кылабыз? Алыс жол болгону менен көптөгөн жерлерге токтодук да. Самолет менен бир канча 7-8 саат, 5-6 саатта келе турган жерди биз 3 күн жүрдүк. Дем алыш күнү түштө чыкканбыз, бүгүн 3-чү күн түш болуп калды. Достор, биз токтогон гостиницадан где-то 10 минуталык жерде өзбек туугандар ачкан кафе бар экен. Азыр биз ошол жерге келдик. Кирип ичин дагы сиздерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Абдан сонун жери. Ошол гостиницанын жанында мини футбол ойночу абдан сонун площадка бар экен. Мыякта топтор жатат. Сыртын бүт бар сетка менен тозулуп тур. Абдан чакан, абдан сонун экен. Бул жакта болсо суу бар экен. Летний экен. Бул жакка да эс алып отурса болот окшойт. Бул болсо барбекю бышырган жер окшойт. Монун ар жагы суу экен. Бул жактан жакшы көрүнбөй калат экен. Абдан жакшы. Сыртта кишилер жок экен, бирок азыр ичине киребиз. Паркинг лот деп коет, абдан чоң экен. Азыр тетигил жерде турат, киребиз ичине. Жаңы келдик. Где-то 1 саатчы болуп калды. Анан адамга эмне керек? Курсакты тойгузуп кампайтыш керек. Google Map'ке кирип карасак эле жакын жерде өзбек туугандардын кафасы бар экен, абдан сонун. Азыр ичине киребиз, сиздерге көрсөтөбүз. Мына кире бериши бул жакта окшойт. Салимушка бул жакта карап атат. Караван деген экен да. Халал дейт. Көзүңүздөр көрүп атасыздар, халал деп жазып турат. Узбек, Turkish cuisine дейт. Анда бул жакка киребиз. Номери 80-15 экен. Главный ход бул жактан болуш керек. Жер киребиз. Ичине кирип көрөлү. Сол. Ичи ушундай экен. Кафанын ичи абдан уютный экен. Здравствуйте. Можно, да, снимать, да? Просто для друзей, для рекламы. Ичи кенен экен, кишилер тамак ичип отурушат. Арасында кыргыздар да бар болуш керек. Көрөбүз. Өзбек туугандар экен, иностранецтер да отурат. Бул жакта таттуулар экен. Биз жакшы көргөн таттуулар. Соктун түрлөрү. Компот, компот бар экен. Компот абдан сонун да. Бул жакта да караван деп эмблемасы менен кофе жасай турган жер бар экен. Салмушка. Азыр тамак заказ кылабыз. Достор, азыр биз бул кафенин менюсун көрөлү. Мыякта PR код турат, ошону скан кылып алыш керек экен дагы. Бул телефондон эле уже эмени билсе болот экен да. Бул жакта суп бар экен, суп $11.99 дейт. Борщ деп турат го. Борщтор экен да, борщ. Мыякта болсо буйгур лаңманы дейт. $14.99 дейт. Бул жакта болсо дагы бир суп бар экен. $8.99 дейт. Шорпо бар экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, шорпо дейт. $12.99 дейт. Мастава дейт. Мастава $12.99 дейт. Мыякта шурпа бул дагы. $14.99 дейт. Салаттын түрлөрү бар экен. Оливье бар экен, $15.99 дейт. Винегрет бар экен. Ачучук дейби, $12.99 дейт. Шылып менен көп экен да эмелери, салаттын түрлөрү. Ташкент деген салат бар экен, $17.99 дейт. Караван дейт. Бул фирменный окшойт. Аз мыякта мантуларды көрбөдүк беле. Жылдый түшүш керек баягы. Нарын дейт.
$22.99 eкен. Бұл деген эме экен, 5 бармак экен. Нарын деген. Самса бар екен. Самса деген $4.99 екен. Мияқта нелер бар екен дағы? Фиш дейді. Балық бар екен. $18.99 дейді. Чөбірекі бар екен. $4.99. Шыл тамақтың түрлері абдан көп екен. Ош деген неме бар екен. Плов бар екен. $18.99. Дағы башқача оштың түрі бар екен. $20.99 дейді. Манты дейді. Манты $17.99 екен. Лагман бар екен. $17.99. Мияқта шашлық оқшайды. $17.99 дейді. Искендер кебап дейді. $19.99. Кішіне балар кішіне өйдірі екен. Бұл еме де. Туристік зонада. Мияқта шашлықтың түрлері екен. 5 бармақ дейді. $27.99 дейді. Қазан кебап дейді. $21.99. Самарқанд ош деген дағы бір тамағы бар екен. Шишкебектің түрлері $11.99, $9.99 дейді. Биф жаз деген бар екен. $10.49. Түркиш дейді. Қойдан жасалған, қойдың еттен жасалған $11.99 шашлық. Чикен дейді. Тоқтың етінен 2 түрлі шашлығы бар екен. Абдан көп екен шыл тамақтың түрлері. Қандай Готов сделать заказ? Ага, жақсы. Анда заказ берелі. Мияқтан да келішті. О жерінде дағы караван деп жазылып тұрады. Эми жібек жолы сияқты екен. Мияқта төбелердің сүреттері тұрады. Узбек, түркиш деп мияқта Өзбекстандан келген идиштерді дағы келіп қойып тұр. Терезелердің пардолары дағы Өзбекстандан келген материалдан жасалып тұр. Идиштердің бит барын иліп тұр. Олар дағы Өзбекстандан келген оқшайды. Заказ менен жасалған тұр ғой. Мияғында да караван деп жазылып тұрады. Әрбір столға номерлерін қойып қойып тұр. Столдың үстінің бит бары Өзбекстандан келген материалдар менен үстіне жауап тұрып, сыртына күленка қылып қойып тұр. Полды дағы атайын жасашып тұр. Бұлар да ойма чим екен. Бұл жақта дағы бір сірә өтіп келелі. Емнелер бар екен. Бұл жақта айран бар екен. Азыр компотта заказ беріп қойдық. Компот абдан сонын. Мияқта соктың түрлері екен. Алманын, апельсинден соктары бар екен. Қолға жасалған пирожныйлар, торттары бар екен. Пирожный торттары бар екен. Бүт бары көбінчесі ручной екен. Яқа телевизор қойып қойып тұр. Кішінекей балдар үшін отырғыштар бар екен. Идиш яқтың бүт бары Өзбекстандан келген оқшайды. Бүт ойма чимелер менен екен да бізге жақын. Бұл жағыдағы жақшы. Азыр чыга бериште дағы бір сыра көріп қойылы, достар. Чоң жолдың жегінде екен. Бұл жақта машиналар өте өреткен. Как раз мол жерден кирип келгенден кейін жап-жашыл болып көрініп тұрады. Анан бұл жақтан кирип кете беришеткен. Флориданың номерлері менен, мияқта içinde қырғыз жігіттер де бар екен. Азырчы мен сүйлөшүп көрөм. Тартқан құлсатпы деп. Қарағылары Тесланың жаңы шыққан машинасы екен. Lexus 460. Біз дағы машинаның ең ар жағына алып қойдық. Жаңа сіздерге көрсеткендей суының жегіне. Мияқта Mercedes дейді. AMG. Еме Флоридада жылы болған үшін арғандай өсімдіктер өсет, пальмалар өсіп тұрады.
Бул жакта болсо кафенин ар жагында шашлыктардын бүт баарын бул жактан жасашат экен. Шашлыктын баарын жасашат экен. Мына ошондой экен. Өтө чоң эмес, чакан. Бүт баары аккуратный, бүт баары жакшы экен. Достор, ошондой Орландо шаарына келип калсаңар, Узбек кафеси деп жазсаңар. Мына биз деген бул кафеге келсек, бул жактан байкеме кезип калдым. Атыңыз ким болот? Алым. Алым? Меники Алмаз болот. Каяктан болосуз? Оштан. Мына Кыргызстан. тууган болуп чыгып атабыз. Кыргызстан, Оштон экен. Эми кичине айтып коюңуз эми. Салам. Хаммага салам. Келиңер, эс алып кетиңер, дам алып кетиңер. İştegen kelingler, bardыңlar. Juda yaxshi joylar. Odamlar ham yaxshi, boshqalar ham yaxshi. Yaxshi. Bismillah, hamma yaxshi inshaalloh. Yana 2-3 oy bo'lib qoldi kelib, qo'sha har xil millat bilan ishlayotamiz. Barimiz bir tug'an, bir jon bo'lib. Bir zemlyalar keldi, ekson qilishdi bu yerda. Birga kuzatdik, xudo buyursa hamma yaxshi bo'ldi. Sizlar degan Bulcak ötesizmi? Ötüңүз. Siz деген бул Кыргызстандан бул жакка келиңиз канча болду? 2 айдан. 2 ай болду, Анан ушул кафеге кирип, тамак жасап. Мен нон кылып атам. Нан жасап атасызбы? Лепешка. Лепешка. Дандыр. Тандыры жок, топка. Топкага. Тандыр самса кылып атат. Намангали. Жакшы. Бул жакта тааныштар барбы же туугандар барбы? Жок, мен грин карт менен. Грин карт утуп алып келдиңизби? Келиңиз, куттуктап коелу. Грин карт менен келген турасызбы? Үтүйлөр, хамелер, келиңер. Жакшы. Үй бүлөңүз менен келдиңизби? Жок. Жаңгыз элеби? Флорида кандай, жакшы штат бекен? Жакшы штат экен, жуда ham yaxshi yoqdi. Hammaga yoqsa kerak deb o'ylayman. Жакшы. Juda o'shini yaxshi, qariga qari, yoshga yosh. Bir anaqasi yo'q. Жакшы. Биз үй бүлө менен келгенбиз. Мыякта үй бүлөнү калтырып коюп, анан кичине кафаны тартып коеюн дедим да. Анан сизге кезигип калдым. Эксан кылды тууганлар. Шору баштар катып мына да кетип, ес кыргызстандык балдар чакырды. Кылды хизматта болуп калдык. Анан дагы келебиз деп ана кылышты. Жакшы. Эми ийгилик каалайбыз эми. Рахмат. Жакшы, мыякка келгенден кийин иштейин деп келдиңер. Гүрүлдөтө иштеп, акчадан таап дегендейчи. Кийин Американы кыдырып. Жакшы. Салам айт хаммасыга, кыргызстандыкларга. Көптөн көп салам айт. Таныш билишке. Баары Бишкекте ham көп таныштар, Ошто hamma таныш bilish көп. Жакшы. Рахмат келгениңге. Жакшы. Баары Хажака. Жакшы. Мыякта деген интернациональный турба, интернационал декен. Мыякта өзбек туугандар бар экен, кыргыз туугандар бар экен. Жакшы. Мына азыр шашлыктерди бир сыра көрсөтүп коелу, мондай бышат экен да. Кандай жыттуу. Дамы, мощный экен. Бул жака мынтип даярдап коюп атасыңарбы? Самаркандский плов? Самаркандский, да? Чистокровный. Чистокровный. Это зыгыр мойлы гош. Жакшы. Ичинде дагы кишилер отурат, айтат, тамактар мощный экен дейт. Мощный, даамдуу экен деп айтып атат. Биз дагы азыр заказ берип койдук. Жакшы. Чоң рахмат, Чоң рахмат. Абдан сонун. Жакшы. Өзбекстанга салам айтып коесуңбу? Салам алейкум. Салам алейкум рахматуллах. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жакшы. Ийгилик достор, Кептер достар. Макул, келип турабыз. Макул. Чоң рахмат. Лама шорба хамма бар. Макул. Дагырса. Жакшы. Адырсызбы? Жакшы, чоң рахмат. Менин исемде дагы кезигип турабыз мыякка келгенде. Ийгилик каалайбыз. Ден соолук каалайбыз. Барчылык, токчулук. Жакшы. Мына достор. Бул жака келгенде ушинтип мекендештерге эзигип калабыз. Бул Байкебиздагы Оштон келиптир. 2-3 ай эле болуптур, грин карта утуп. Мына бул жака жумушка кирип, азыр
лепешка жасап атам дейт. Анда içine gireli, тамактарын bir sıra sizlerге көрсөтөлү. Достор, мен жана эшикте айткандай, мына бул кафенин ичинен дагы мекендешиме Нурбек иниме кезип калдым. Абдан сүрөт атам, үй бүлөсү менен бул жака келип, тамактанып атышыптыр. Ассаламу алейкум. Кандай жакшысыздар? Sizin videonuzda 3 gün burun görgüm. Ana o belki başka video ortak oluşturursanızlar жазам берip совет сурап келгенде маселелер чечишип, жаңы келгендерге түшүнүп берип атканда мындай кубанып койдум эле. 3 күндөн кийин жерден жолугум. Vay, эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт дегенде кезип калдык, э? Буйруган келдим. Жакшы. Кандай эсеп атасыңар, жакшыбы? Şükür жақсы. Аман есен келіп алдық, 6 сааттық жолда тұра аласыз. Біліммен келіп, азырлы Ньюслы парктен келдік. Ертеңгісіне барып, балдарға 5 саат жеткен, шаршайдық кетпеске. Тамақтан алып жүріп жерге екінші жол келеді. Екінші жол келіп жатасыңар, э? Біз да заказ беріп қойдық. Қанша дағы 2 күн есеп алып кетесіңер, бе? Бұйысы да 2 күн боласыз. Жолда шығасыз береді. Ошондо силер өзүңөр Флорида деле туруп турбайсыңар, бе? Кайсы шаарда? Дестин деген шаарда, Флорида. Дестин деген кичинекей шаар бар. Курортун зон. Аякта кыргыздар барбы? Бар, бирок аз. Аз, э? Баары үчкө келет. Жок, эми ошо жакта кыргыздар менен катышасыңар да? Ооба. Киришип чыгышып. Жакшы, канча мыякта Америкада жашап атканыңарга? Почти 10 жыл болуп калды. 10 жыл болуп калды. Ай, бул силер деген эметип турбайсыңар, мен деген новичокко десем, силер деген старый волк экенсиңер да, старый волк. Жакшы, 10 жыл деген эмне? Азыр деген не деген мекендештер келет десемчи, келгендерде 3 ай болду, 4 ай болду, жарым жыл болду, 1 жыл болду дегендер көп да. Силер 10 жылдан бери мыякта турасыңар. Анда мыякта деген 3 эркек балдар экен, э? Бекзат. Али. Ассаламу алейкум. Мыякта мына жигиттер. Бекзат. Аты ким? Бекзат. Бул балам, ортончу балам Али. Али. Бекзат. 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 Ага. Бекзат абы кичүүсү? Иса. Иса? Жакшы. Биздин кызыбыз тияктадыр. Алия деген көрдүңбү? Эжең бар, Алия деген. Жакшы, бул балдардын баары Америкада турат. Үчөтөң американец турбайбы? Кыргызча сүйлөшөбү? Кыргызчада жүрөт. Үйрөтүш керек. Эме кыргызча сүйлөтүш керек да. Анткени деген бул эми бар бир ата бабасы Кыргызстандан да, чынбы? Жакшы. Жакшы, иштер жакшы? Баары жакшы. Ойдогудайбы? Жакшы. Кыргызстанда туугандар барбы? Кыргызстанда туугандар бар. Баарына салам берип. Генен салам айтпа, генен. Туугандарыма салам, ата-энеме салам, досторума салам. Аттарды айтпай коеюн. Макул. Жакшы. Көп багыштабыз сизге көрүп жолугуп калганына. Жакшы, мен да кубанычтуу болуп атам. Өзүңөр каякка тракка жейсиңерби? Жок, өзүм Айти жагында. жок. Электрик. Электрик? Электрикада ортодон үйрөнүп атам. Скоро 1-2 жылдан кийин лицензия бар. Лицензия алып туруп анан бир ишкана ачсаңар болот да, э? Ишканада ачсаңар болот. Мына мекендештер сурай берет да. Эмне жумуштар бар да? Биз баарын айтабыз да, чынбы? Плотник болобу, электрик болобу, сантехник болобу, эмне деген жумуштар бар мыякта? Анан бул деген Американын бир башка бир планета сыяктуу эле жумуш барбы Америкада, жумуш барбы деп беришет да. Колдон келсе үйрөнүп келиш керек экен, жеңил болот. Кыргызстандачы, баарыбыз юрист болуп келебиз, бухгалтер болуп келебиз. Жок, просто мындай болуп атпайбы? Кыргызстанда деген баягы уялышат да. Бир жумушта иштегенден уялышат да. А бул Америкада деген уят деген жок да. Сен деген иштеп атасың, үй бүлөңдү багып атасың, ар бир жумуш бардуу, чынбы? Сен бизде элек эмессиң да. Иштебеген кишилер го башка. А биз болсо любой жумушта иштейбиз, чынбы? Жакшы, абдан кубанып жатам. Мен ар дайым мекендештерге кезиккенде аябай кубанабыз, алыс жерде жүрөбүз. Абдан Мен сизди жолугамды ойлогон эмесмин. Эмнеге жүр биз деген ар дайым айтабыз да. Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт да, ар дайым айтабыз да. Жакшы. Силердин үй бүлөгө, биздин үй бүлөнүн атынан абдан сонун жакшылыкка калуу тилектерди айтабыз.
бекем денсаулық қалайбыз, астаға қойған ой тілек мақсаттарыңа ар дайым ишке ашып, могу кичинекей балдар оорубай, сыркабай, денсаулықтары бекем болуп чоңойсун, анан кыргыз тилин обязательно үйрөткүлө. Булар деген Бұлар кішкене 1-2 жылдан кейін Кыргызстанга жибергиле. Булар деген Кыргызстандын келечеги да ушул кичинекей балдар келечекте. Кийин ушулардын арасынан күчтүү саясатчылар чыгат, ученыйлар чыгат. Кыргызстанды алдыга сүйрөш керек булар. Жакшы анда, не дейсиз анда? Ийгилик. Дагы кезиңип турабыз дегендей. Жакшы. Biz ошентип насааттарыбызды берип, элдерге жолдор көрсөтүп, ушинтип жардам берип, кыргыз элин алдыратып көрөбүз. Макул. Жарайт. Силердин айткан сөзүңөр эки болбойт. Улантабыз, мотивацияны улантабыз. Жакшы туруңуздар анда. 2 күн эс алат экенсиңер, үйүңөргө аман-эсен жеткиле, жолуңар ачык болсун, Дагы бир жол. Жакшы. Жакшы туруңуздар. Достор, мына Караван кафесинин тамактары менен сиздерди бир сыра тааныштырып коелу. Мына баарыбыз жактырган даамдуу мантылары келди. Мына жанагы биздин Оштон келген байкебиз бышырган лепешкалар ушундай экен. Мына лепешкалар биз жакшы көргөн сок. Бул не деп койчу эле? Компот, компот. Карагылачы. Эменин түрлөрүн. Самсынын түрлөрү, шашлыктын түрлөрү, шорпо, абдан даамдуу тамактар. Азыр мыяктан ичебиз, калганын гостиницага алып кетебиз. Ошондой достор. Абдан сонун кафе экен. Арландага келип калсаңар, бул жака келип тамагын оостип, даамдап дегендей. Бизге баары бир жакында. Анда биз тамактаналы. Сиздерге дагы жакшынакай ийгиликтерди каалайбыз, достор. Привет, тапай. Привет. Өзбек туугандардын кафесинен чыгып, гостиницабызга да келип калдык. Ушундай гостиница экен. Жакшы, азыр могул жерден паркингге токтойбуз. Достор. Астыдагы абдан кооз экен, ёлканы да тигип коюшуптур. Азыр эшигин оозунан эле токтобойм бе? Баягы түшүрчүлөрдү түшүрүп койбойбуз бе? Үмүт. Түшүрчүлөрдү түшүрүп алалы дагы. Ушундай, достор. Ягын абдан кооз кылып жасап коюштур. Достор. Мияктан негизи камерага тартканга болбойт экен, мен болбой эле тартып атам. Азыр security да келип айтты бир сыра. Тартпаңыз камерага деп. Мына моякта көрдүңөрбү? 2-3 бала жүрөт. Камерага тарттырбайт экен. Мына бул жака дагы келип айтып атат. Анда мейлиңиздер, достор. Biz girip es alalı, keyinki epirlerden jolukça sак саламатта болуңуздар. Бул 3-чү эпир болду, 3-чү серия. 4-чү серияны эртең паркка баргандан баштайбыз. Ийгилик.